өңгүл дөңгүлү жок түз жолдагы бир өрөнгө алып барчу. Машаякчы көңүлү куунак келе жатып, артынан бирөө кууп келе жаткансып, жан талашып чуркап келе жаткан эки бейтааныш адамды көрдү. Ой, силер кайда? Деп кайрылды машаякчы. Алар жапжакын чуркап келишип, энтигип араң жооп беришти. Кайда болмок эле? Үйгө. Сен да үйгө кет. Эмнеге? Деди машаякчы таңыркап. Мына бул өрөөн бекеринен өлүм көлөкөсүнүн өрөөнү деп аталбаптыр. Биз ал жерде эмне угуп, эмне көргөнүбүздү айтсак, сен ишенбейсиң. Эмне уктуңар? Шумдуктуу бир өрөөндү. Кимдир бирөө аларды кыйнап жаткандай боздойт дейсиң. А эмнени көрдүңөр? Ал жерде көзгө сайса көрүнгүс караңгылык. Алар караңгылыктан тигилерди кантип көргөнүн машаякчы түшүнө албай койду. Силер мени көндүрө албайсыңар. Бул туура жол, деди ал. Өзүң бил, биз үйүбүзгө кайтабыз. Анан алар мурункудан да катуу чуркап жөнөштү. Ал эми машаякчы болсо жолун андан ары улантты. Ал кылычын сак кармап келе жатты. Өрөөн баштала турган капчыгайга жетип, ал анын ичине көз жүгүрттү. Үрөйлөрү учкан жолоочулар туура айтышыптыр. Ал жак чын эле коркунучтуу экен. Жалгыз аяк жол абдан ичкерип, жолдун бир тарабында сормос аз, экинчи тарабында аңдар бар экендиги байкалды. Жол улаан барган сайын коркунучтуу, опурталдуу боло берди. Туш тарапта чуңкур жерлер, аңдар, өңгүл-дөңгүлдөр. Ушундай көзгө сайса көрүнгүс караңгылыкта басыштуу ойлоонун өзү да коркунучтуу эле. Бутун коерго катуу жер табылбайт. Андан да кадам сайын ар кандай коркунучтарга, болгондо да кандай дейсиң, туш болуп жатты. Анын так маңдайынан, жердин чоң жаракасынан алоолонгон, жалын жалбырттап, саңырсыган жыт чыгып жатты. Бул тозоктун дарбазасы болуш керек, деди ал корккондон араң дем алып. Оттун учкундары жамгырдай жаап жатты. Ар кайсы жактан чыккан үндөрдөн улам жакын эле жерде шумдуктуу жаныбарлар бөгүп жаткансыйт. Бул жерде кылычтан пайда жок эле. Машаякчы башка куралын, сыйынууну алды. Көңүлү чөккөн кейпинде ал Кудайдын күчү мени менен, деп кыйкырып жиберди. Ошол замат күчкө толуп, жолун улантууга кайраты жетерин түшүндү. Жалын аны туш тараптан курчап, жапайы үндөр кулак тундурат. Айлана тегерегинде ар кандай макулуктар гүрүлдөп, жолоочуну аз жерден тытып жеп койчудай сезилет. Бирок ал кайратын жыйып, алдыга кадам таштай берди. Бир маалда ал түмөндөгө шумдуктар келе жаткандай, коркунучтуу гүлдүрттөгөн үндү укту. Кулагы тунуп, нес болгон машаякчы бир орунда катып калды. Көз ирмем ичинде ал артка кайрылууну да ойлоп жиберди. Бирок ал андан да коркунучтуу экенин билип, кайрадан ары көздөй жөнөдү. Шумдуктуу жандыктар ага жакындагандан жакындай беришти. Алар так жанына жетип калганда, ал Кудайдын күчү мени менен, деп кыйкырды. Ошол замат тигилер токтоп калышты. Анан ал андан ары жолун улады. Бир нече кадам баскандан кийин ага кайрат берген сөздөрдү укту. Ушундай сонун сөздөрдөн кийин машаякчы өрөөндүн андан аркы жагын көңүлдүү басып өттү. Күн көтөрүлө баштады. Күндүз айлана ушунчалык кулпуруп, эч коркунучсуз болуп калгандай сезилет. Машаякчы токтоп артка кылчайды да, Теңир ага кандай кыйынчылыктарды басып өтүүгө жардам бергенин көрдү. Ал дароо эле жалындуу сыйынуусунда анын куткаруусу үчүн ыраазычылыгын айтты. Анан ал алды жагынан кубаныч сарайынан кеткенден бери жолуккусу келип жүргөн адамды көрүп калды. Ал машаякчынын өлүм шаарындагы ишенимдүү эски досу болчу. Эй, токто, деди машаякчы. Бирок досу өлүм көлөкөсүнүн өрөөнүнөн алыс кеткиси келип, шашып бараткандыктан бурулуп карап да койгон жок. Машаякчы анын артынан чуркап, жетмек тургай андан ашып кетти да ушунусуна көтөрүлө түштү. Андан ашып өтүп кеткенине сыймыктанып кеткендиктен бутунун астын карабай капыстан бир нерсеге чалынып кулап түштү. Досу чуркап келип өйдө тургузду. Машаякчы өзү эч нерсе болгон жок. Анын текеберчилиги эле жапа жетти. Бирок ал досун көрүп кубангандыктан баардыгын дароо эле унутуп койду. Алар кучакташып көрүшүп, андан ары чогуу кетишти. Эми алар экөө болгондуктан көңүлдүү болуп, жол тез арбыды. Алар өз жоруктары жөнүндө көңүлдүү сүйлөшүп бара жатышты. Алардын башкаруучусу бир болчу. Алар бир жол менен бара жатышкан. Ошондуктан алар бир туугандай болуп калышкан эле. көңүл чөгүү сазында болдуңбу? Жок. Сен бузук аялга кезиктиңби? Жок. Ал кандай экен? Дүйнөдөгүлөрдүн баарынан ашкан сулуу. Мен ушул жолдон буруу үчүн эмне гана кылган жок. Эгер мен көзүмдү жумуп, кулагымды жаппасам, ал өз максатына жетпек деп корком. Ооба, ал түшүнүктүү. Эрдик тоосун көрдүңбү?
анын чокусуна чыктыңбы? ооба, мен ал тоого чыктым, бирок мен ага чейин эски адамга жолуктум. Ал ким? деди машаякчы таң калып. Мен андайга жолуга элекмин. Кудайга рахмат. Ал эрдик тоосунун этегинде туруп, мага ушундай нерсени сунуш кылды дейсиң. Айтсам ишенбейт болушуң керек. Анын сөзүнө караганда ал абдан бай экен. Зыңгыраган үйү, дененин каалоосу, көздүн каалоосу, жашоо текебирчилиги деген келишкен сулуу 3 кызы бар имиш. Эгер мага кызмат кылсаң, үчөөнө тең үйлөнөсүң, анан менин мурасчым болосуң деп сунуш кылды. Сен ага эмне деп жооп бердиң? деп сурады машаякчы аң-таң болуп. Билесиңби, мен аз жерден макул боло жаздадым. Ал өзү улгайган киши болсо, менин эч нерсем курабайт. Тескерисинче көп нерсеге ээ болом. Бирок мен анын маңдайынан так даана жазылган «Укпа жана ишенбе» деген жазууну көрдүм. Бул сөздөрдү окуганда мен дароо баш тарттым. Ошондо анын эмне болгонун көрсөң, ал жер тепкилеп мага өз кулдарын жиберем деп коркута баштады. Андан ары жөнөй береримде ал мени ушунчалык катуу чимчип алды дейсиң, мен аз жерден кыйкырып жибере жаздадым. Мен баары бир андан кетип тоого чыгып бара жатканымда менин артыман бирөө келе жатканын сездим. Мен ылдамдай бастым, бирок ал чокуга жетериме жарым жол калганда ал мени кууп жетти. Ал жерде бир чоң дарак, алдында болсо бир аз уктап эс алганга отургуч бар экен. Мен эс алгам. Анан уктап калып, периште тапшырган түрмөктү түшүрүп койгом. Чын элеби? Ал адам мени абдан катуу чаап жиберди. Мен эс учумду жоготуп, кайра эс алганда мени эмне үчүн сабаганын сурадым. Ал мени дагы бир жолу уруп, сен аз жерден эски адамды ээрчип кете жаздаганың үчүн деп жооп берди. Мен кайра эсиме келип, анын ырайым кылуусун сурап жалындым. Бирок ал мындай сөздү билбейм деп 3-чү жолу урду. Эгерде башка бирөө жардамга келбесе, ал мени өлтүрүп да коймок. Ал ким экен? Башында мен да түшүнгөн эмесмин. Бирок ал мени сабап жаткан адамды кууп, өзү кетип бара жатканда, мен анын колундагы жараатты көрүп, бул биздин башкаруучубуз экенин баамдадым. Сени сабаган Муса болуп жүрбөсүн? Ал заңды бузган адамды жазалайт, бирок ал жардам бере албайт. Сен туура айтасың. Көңүл коюп карап жатып, мен аны тааныдым. Мени үйдөн кетүүгө аргасыз кылган ушул киши болчу. Эгер мени укпасаң, үйүңдү өрттөйм деп да коркуткан. Сен анда жок болчусуң. Ошондуктан жалгыз кетүүгө аргасыз болдум. Ошондон бери мына эми араң жолугушуп отурабыз. Сен тоодогу ак сарайды көрдүңбү? Дарбазачы сени көрүптүр. Сен өтүп кетти деп мага ошол айтты. Мен дароо эле ошол сен болушуң керек деп ойлодум. Кантип көрбөйүн? Арстандарды дагы көрдүм. Бирок алар уктап жатышса керек эле. Мен болсо караңгы киргенче көп жол басып өтүш үчүн токтолбой эле кете берейин дедим. Кап. Мен ал жерден көп жакшы нерселерди көрдүм. Өлүм көлөкөсү деген өрөөндөн эч кимге жолуккан жоксуңбу? Кантип жолукпай коеюн? Күңкүлдөккө жолуктум. Ал мени үйгө кайт деп азгырды. Анткени асман падышачылыгына чейин барсаң, эч нерсеге ээ болбойсуң. Тескерисинче баардык досторуңан кол жууйсуң дейт. Сен эмне дедиң? Мен зыяратчы болом деп чечкенде эле баардык досторуман кол жуугам. Мен баарына ээ болом. Анткени асмандагы кубаныч менен даңк улуу сыймык эмеспи дедим. Дагы кимге жолуктуң? Уят деген адамга жолуктум. Ал менин жаңы ишенимден, жаңы жашоо, жаңы досторумдан уялышымды каалады. Эркек деген тоо кылып кечирим үчүн жалынып жалбарып сыйынмак беле деди. Мен дагы аз жерден ага ишенип кала жаздадым. Жакшы болгон турбайбы? Сен башка эч кимге жолуккан жоксуңбу? Эч кимге жолуккан жокмун. Башка окуя деле болгон жок. Анда менин кимге жолукканым жөнүндө угуп тур. деди машаякчы саякатында эмнелер болуп өткөнүн айткысы келип. Анан ал Аполлон менен кармашканын төкпөй чачпай айтып берди. Ал эми анын досу кун коюп угуп отурду. Досу капыстан ката кетирип ала жаздады. Бирок машаякчы ага жол берген жок.